Өт башчасындагы таш, кум, полип болбош үчүн эмне кылуу керек? Урматтуу мекендештер, бул үчүн эң биринчи тамакты тандоо керек. Сүт, un, кум шекер. Мына ушул нерсени тамактан алып салыш керек. Экинчиси, туура тамак суу ичиш керек. Суу деп мен дайыма айтам. Демек суу деген бул 40 градустагы суу болуш керек. Жана аны дайыма уртап, адам өзүнүн килограммына жараша ошону бир күн кечке чейин ичип туруш керек. Кийинкиси бул мен айтып жүргөн, менин профессорум Ольга Ивановна Шишова дайым кайталап, мен да сиздерге кыргыз элин айтып жүргөн 5 көнүгүүнү аткарышыңыз керек. 5 көнүгүү бул диафрагмалдык демалуу. Диафрагмалдык демалуу деген сөз, сиз дем алганда ичиңизди чыгарасыз, дем чыгарганда ичиңизди киргизесиз. Бир күндө 10 жолу жасайсыз. Бир мезгилде 10 жол жасайсыз, бирок бир күндө канча жол эстесеңиз, ошончо жол жасайсыз. Кийинкиси ар бир тамак ичерде өттү түртүп туруу керек. Биз өттү түртмөйүнчө, өт башчасы түртмөйүнчө биз өт суюктугун ичегиге куя албайбыз. Мына ошондон куйбагандыктан адамда запор болот. Адамдын ичи өтүп кетишин көп куюлуп калса, аз куюлуп калса запор болот экен. Дагы жакшы туура эмес куюлуп калган болсо, адамдын ичегисинде воздух, аба көп болот дагы, адам ичин куурдай берет деп ушуга жалып калат экен. Демек, кийинкиси өт башчасы менен сөзсүз түрдө өт башчасы биз аны шамалдатып алгандан кийин, биз аны сезгентип алгандан кийин, ага сөзсүз түрдө уйку бези кошулат экен. Демек, уйку бези менен өттүн туура эмес иштесинен адамдын ичегисинде ичегилери, ички ичегилери, жоон ичегилери жакшы өзүнүн кызматын аткарбай калат экен. Мына ошондон дагы өт башчасындагы таш пайда болушуна алып келет экен. Эми мындан тышкары кийинки көнүгүү ар бир ошол ичегилерди түрткүрүү деген көнүгүү. Кийинки көнүгүү адамдагы лимфа бездерин түрткүрүү деген. Мына ошол лимфа бездерин түртпөгөндүктөн дагы өт башчасында жогоруда айткан нерсе пайда болот экен. Урматтуу мекендештер, туура тамактаныңыздар, суу ичиңиздер, кыймылдаңыздар жана 5 көнүүнү жасаңыздар.